Assalamu alaikum, Турар ТВнын көрүүчүлөрү, Талас областынын тургундары. Мен азыр ошол Талас областындагы Кара Бура району Көк Сай айылына келдим. Тоолуу жер экен. Сонун өзү жай кызын салкын жер дейт, кыш кызын жылуу экен. Бул айылга биринчи жолу келип атам. Негизи Кара Бурадан бир примерно 50 километр болот экен бул жака. Ушул жака келген себебим туугандар, бул жактан андай мүчөсү келишкен тай сатыкка чыгып атат. Өзү 1,5 жаш болуптур бул тайга. Негизи чоң экен, аябай көлөмү чоң. Мынакей мүчөсүн баары келишкен. Буну кара туяк экен. Буну ат сүйүүчүлөр баарын билсеңиздер керек. Мынакей. Өтө жоон, жакшы багылган. Анан но бир жума болуптур минип үйрөтүп атканына. Өзү негизи жоош тай. Анан бирок минген аябай жеңил дейт. Чуркаштары жеңил. Чоң аткандай мындай алчагандар ошондой болот дейт. Негизи келечеги жакшы экен бунун. Анан туугандар, хозяйынын номерин экранга калтырып койдум. WhatsApp-ын өзүнчө калтырып койдум. Ошо сырттагы көргөн туугандар ошого WhatsApp-ка байланышып, баасын айтып коеюн. Баасы 140 000 сом суруп атат буга. Анан кийин бар дейт, бирас. Негизи бул тай жакшы экен өтө. Чөз келишкен мынакей. Жамбаштарын баарын тартып берейин. Нары бир айландырып көрчү кандай экен бул. Bunun boyu 1,50 плюс. Ошондой экен. Аз тургандар мынакей, ошо жакындап төштөрүн көрсөтүп берейин силерге. Мынакей туугандар, тайды көрдүңөр, өтө мына келишкен мүчөсү. Негизи айтуу боюнча ушул жылкы баласы Талас областында таза кандуулар көп чыгат экен. Мыкты деген аттар ушу Талас областында чыккан. Баа жагынан да ушу Талас областында арзан. Жылкы баласы болобу ушул бар болгондуктан ушу башка областагылар кызыгып Таластан келип мал алып кеткендер көп. Туугандар, ушул экрандагы номерге байланышкыла, эзинин номерине. Эртерээк алып койгонго аракет кылгыла. Буюрса келечекте жакшы мал болчу экен.